Мен азыр part сервис дейт. Volvo дилердин part сервисине киргем. Мыякта жалаң Volvo'нун запчастары сатылат. Тракта иштеген көп кыргыз жигиттери 2 жумага, 1 жумага, 3 жумага кетип, ана үйгө келгенде анча-мынча жерлерин оңдоп алабыз ушинтипчи. Мен дагы жана воздушный системасынан бир 2 запчасть иштебей калды. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Анан убакыт болгондо муну тракасына салам. Ошондо да сиздерге көрсөтөм, бул аябай важный да, жолдо калбайсыздар. Могу парт болсо ошо кабинанын жумшактыгын сактап турат, воздухту бир уровеньде кармап турат. Анан могу ылдый жагынан меники воздух чыгып калыптыр, анан кабина жесткий болуп калды да. Аны жасайм, Кудай буйрса. Анан мондай air dryer деп коет да, air dryer деп коет. Air dryer деп коет. Муну азыр мындай эле алып чыгып көрсөтсөм болот. Трактын астында болот. Жанагы чоң машиналар, трактор кетип атканда кээ бирде астынан воздух чыгарып атпай, ошо воздухту тазалап турат да. Воздушный системаны тазалап турат. Кээ бирде эле чыгыш керек. Меники постоянно чыгып калып, анан воздух кармабай, трак ордунан жүрбөй калат да. Ошондо мен сиздерге көрсөтөм, жолдо калбаш үчүн эмне кылыш керек деп. Могу жерге 2 чоң шланга келет. Ошо бул air dryerдын ичи менен кетирбей, ошо 2 шлангыны чыгарып туруп, бири-бирине бириктирип койсоңор, машина менен убактылуу жүрсө болот. Мен ошентип бузулуп калгандан где-то бир 2000 майл жүрүп келдим үйгө чейинчи. Анан мен деген ушул 2 запчастьты алмаштырганда сиздерге дагы көрсөтүп берем. Чоң машина болгондон кийин эмелери кымбатыраак. Запчастьтери мына. Азыр эле төлөп чыктым. Общий итогунда мен $785.57 төлөп чыктым. Могу air dryer деген $459 экен. Бул болсо $181 экен. Анан эмелерин кошуп, жок, бул $62 экен. Анан таксы-паксыларын кошуп общий $785.57 төлөп чыктым. Мен ананыраак кечинде ушуларды эртең менен алмаштырганга аракет кылам. Ошондо сиздерге көрсөтүп коем, кийин тракта иштеп калсаңар жолдо калбайсыздар. Так, кеттик анда. Мыяктын терезесин жабалы. Оба, ошондой достор. Үйгө келгенде ушинтип тракторду оңдоп алабыз. Жолдо калбагандай болуп. Достор, биз жумушка чыктык. Азыр Агаядан жүк алып алып, Вирджиния штатына ортабыз. Мына өткөндө албадым беле. Мондай бир запчастьчи. Могу кабинанын воздухун тең салмакта болуп турат да. Мына могул жерде болот. Мен азыр мына эскисин чыгарып салдым. Жаңысын тактым. Бул жакта мына амортизатор бар, анан воздушный подушка бар. Мунун ылдый жагынан воздух чыгып калганда могул жерде. Моякта воздух толбой калат воздушный подушкага. Анан амортизаторлорго күч келет. Анан кабина плавный болбой калат. Анан жесткий болуп калат. Ушуну алмаштырып салыш керек. Мунусун алмаштырдым. Муну мусор кыргызып салсак болот, кереги жок. Азыр мен сиздерге экинчисин көрсөтөм. Экинчи запчасть албадым беле. Азыр ошону сиздерге көрсөтөм, достор. Жакшы, өзүң жашап койгон жакшы, механиктер баргандан көрүп. Мен өткөндө могу air dryer дегенди алгам. Ушул air dryer иштебей калганда могул жерде болот да, бул эскиси. Азыр мен жарык кылып көрсөтөйүн. Мына air dryer бул жерде турат. Как раз водительдин астында. Анан могул жерден мен өткөндө могул жерден воздух чыгып турат кээдечи. Меники постоянно чыгып калып, системада воздух жок. Торумуз кармап калып, машинам жүрбөй калган. Ошондо могу эки четинен мына могул бирөөсү бул, экинчиси бул. Ошол жака могу эки шланг келет. Могу калыңы бер жагына келет.
ичкеси болсо ар жагына келет. Анан могу калың шлангдын башында мондай бекилет. Ушул бер жагына бекилип, анан ошо шланг ушуга буралат. Ушуну алып саласыздар. Мына алып салып, анан могу эки шлангыны бири-бирине туташтырып коесуздар. Бири-бирине кирет. Ошондо спокойно кете бересиздер, жолдо калбайсыздар. Мен азыр мояктан 3 болтту чечишим керек. Бул эки шлангы чечилген. Могу жерин чечтим. Мына, могу жерин чечтим. Моякта шлангды алып салдым. Анан экинчи бул электроника жагы, муну чечтим. Азыр могу 3 бураманы чечем. 1, 2, 3 моякта. 3 бурама бар. Ошону чечип туруп, бул жаңы драйерди тагып, анан бүт баарын орноштургандан кийин мына могу жерге бир шланг кетет. Бул жака экинчи шланг кетет. Мен азыр жанагы бураманы чечип салдым деп атпаймынбы? Бураманы муяка бурайм. Бурап туруп анан бул жака калың шланг кетет, бул жака ичке шланг кетет. Ошо менен бул ордуна отурат да анан сонун болуп жүрүп калат. Мен эки жолу жолдо калгам, мунусун билбей. Мондай прямой туташтырып койсо болот экен. Мен жолдо калып, бир жолу 2 күн, бир жолу 1 күн жолдо калып, анан механиктерге барып, анан мунусун алмаштыргам. Ошондо бир бала көрсөтүп берген. Мо эки шлангын чечип туруп, бири-бирине туташтырып койсоң, системадагы воздух жакшы тегеренип калат да, бул иштен чыгып калат. Ошентип жолдо калбайсыздар, достор. Азыр мен муну алмаштырып бүтөйүн, анан көрсөтөм. Так, достор, мо эски драйерди чечтим, мына ордунан чечип, анан могул жерде электронный жанагы штекердин жанында монусун чечип алыш керек экен. Буяка шланг тагылат воздушный, аны бул жака тагыш керек экен. Жаңыга тагып коебуз дагы, бурама менен азыр бекитип коем. Анан муну ордуна тагам азыр бул жака. Ошентип жигитке кандай кырык өнөр аздык кылат дечү эле. Өзүңөр оңдоп алсаңыздар, тураңыздарда. Механика бар, $500 төлөбөйсүздөр. Ошон үчүн биз кээде ушинтип өзүбүз эрмектеп жасап алабыз. Так, достор, ошентип эйр драйер алмашылып бүттү. Негизи мондай лежак алып алыш керек. Абдан жакшы лежак, машина оңдогонго жакшы. Экиге бүктөлөт. Кичинекей, анан көтөрүп барып кабинага салып коебуз. А так муну ачабыз дагы. Астына жатабыз. Анан акырын киши батпаган жакка кирип кетебиз, соймолоп. Азыр мына эйр драйер, эски эйр драйер. Мына бул болсо жаңы драйер тагылды. Мына сиздерге айткандай 1, 2, 3 бурама бекитилди. Электронный жагы бекитилди. Бул кичинекей шланг бекитилди, анан бул жагында 3-ө. Жана могу бир шлангы чоң, могу бурама болчу. А бул экинчи шлангы. Экөөнү чечип туруп, могу бураманы алып салып туруп, бул шлангы менен бул шлангыны экөөнү туташтырып койгон. Азыр экөөнү тең ордуна отургуздум. Мына кичинекей шлангыны бурап чыгарып отургуздум. Бул шлангы да отурду, бул шлангы да отурду. Бүттү, достор, мына. Система оңолду. Эскисин болсо ыргыт ийебиз. Ана мындай инструменттер толтурам энди. Инструменттерди алып жыйнап, булардын баарын жолго даярданып, курсакты тойгузуп кете беребиз. Бул бак. Бул дагы бак. Бул кардан, бул мост, коробка. Коробка спид сенсор бул. Деф бузулганда ошо спид сенсорду алып салышат. Спидометр иштебей калат, бирок баягы 100го чейин жетсе болот. А так ошондой, достор. Азыр мына мен шуулдап киши батпаган жерден чыгып кетем. Оппа! Ар күнгө жалдырап механиктерге барып отурбай, кээде жолдон ушинтип машиналарды өзүбүз жасап алабыз. Азыр инструменттерди чогултам, лежакты чогултам, мунусун тагам, курсакты тойгузабыз дагы. Вирджинияга эртең мененки саат 6-га жүк апарыш керек. KG Line жумушка ар дайым даяр.
Бул жагы бүттү. 2 дөңгөлөк запаска трейлерге. Адак дөңгөлөк жаңы 4 дөңгөлөк, 8 дөңгөлөк тең. Трейлердин дөңгөлөктөрү жакшы состоянияда. Астыңкы 2 дөңгөлөк дагы жаңы, өткөндө салдыргам. Якохама деген дөңгөлөктөр. Ошондо эми иштейли, 2 жума иштейли. Кызык нерселер болсо видео тартабыз, жок болсо анда үйгө барганда англис тилдин 5-сабагын чыгарабыз. Баарыңарга ийгилик достор.